Толық отчет емес. Жөн эле бүгүнкү күндүн примерный отчету. Бул суммага дагы суммалар кошулат. Анткени биз физически успеть этпей атабыз. Ичкерide санап атышат. И бул жерде бүгүнкү күнгө чейин Русландын жана Хамзанын жана Асландын счетторун бүгүнкү саатка чейин эсептедик. Бирок бул счеттор саат, секунд сайын өзгөрүп атат. Акча түшүп атат. Эртең дагы обедтерде келип итоговый отчетту санайбыз. Кудай буйруса, бүгүнкү күн менен, азыркы күн менен бир Оштун отчету кошуло элек примерно 2 канча миллион деген. Жалабаттыкы кошуло элек 2 канча миллион деген. Аны да азыр нолдон санап атабыз. Бул жерде банкка коюлган акча жана эм банктардагы акчалар мал мүлктөн тышкары 330 миллион уже чыкты иншалла. Дагы эртең тактап санайбыз. Азыр шашып сүйлөп алып, эртең ушунча бар деп мына кирип жок дегенде 30-40 жана прямой эфирдин негизинде санадык. Биз эми инсанбыз, адашабыз, бирок эртең дагы толук санайбыз. Мындан тышкары мал мүлк бар. Мен ойлойм, Кудай буйруса, биздин 2 балабыздыкы жабылды депчи. Андан тышкары дагы биздин Байкан бөбөгүбүзгө дагы жакшы бир сумма ашып калса керек деп ойлойбуз эртеңчи. Бұл эми азыркы айтылган суммалар бул болжолдуу гана, плюс минус. Эмне үчүн аны себебин айтып берди. Ошон үчүн туура кабыл аласыздар. Эртеңки биз маалымат бергенге чейин чыдап күтүп турасыздар. Сабыр кылып турасыздар. Эртең толук ошо банктагы себеби эртеңкиге чейин дагы түшөт түнү менен. Туурабы? Эртең саар менен кээ бир поколениялар, кээ бир беремдегендер турат. Алар берсе, аны кошкондо, ош менен жаллабат суммасын кошкондо, демек ал жерде так сумма чыгат. Ошондо биз конкреттүү цифраны сиздерге бере алабыз. Ошондон кийин 340 миллион сомдон канча ашса, ал Байканга өткөрүлөт дегенди түшүндүрүлөт. Андан сырткары бул жерде мал мүлктөр бар, машина, мал жандык, буюм, товар деген сыяктуу. Бардыгы фиксированный, бардыгы жазылган, такталып арар жерде турат. Аны ел дагы билет, кайсы каяктан келди, кайсы точкада турат, кандай марка, не. Ал боюнча ар бир движенияны фиксация кылып, керек болсо Instagram, TikTokко чыгарып атабыз, туурабы? Бардыгы биз прозрачный жасаганга аракет кылдык. Бүт түз эфирде. Керек болсо кирип отчетко чейин түз эфирде так маалымат бергенге аракет кылдык. Анткени биздин максат бул жерде элге ачык маалымат берүү. Экинчиден, элге жасап аткан ишибизди мындай күмөндүү кылбай ачык көрсөтүү. Себеби бул элдин акчасы. Эл ушу 2 балага берди. Эл разы. Ушу сиздер разы болсоңуздар болду. Алла таала көрүп турат, сиздерден биз ишенебиз. Дамир. Алла разы болсун сиздерден. Алла таала сиздердин рызкыңарды калбан кылсын, тугандарым. Алла таала далай Рамазан ушуну өткөрүүгө насип этсин. Тугандар, ассаламу алейкум барыңарга. Өткөндө биринчи эле айтып коеюн, баягы ифтарга биз келбей калдык го, белгилүү себептер болду. Ал бул баягы жумушка эч кандай байланышы жок. Экинчи нерсе, бул фонд жумуш Атакул акеге, Аскарга энчилен берилген эмес. Булардын тирилиги бар, Аллах разы болсун ушулардан, ачыгы. Мына биз канчалык кызмат кылдык билбейм, бирок эл катары, көрүүчү катары биз сырттан ушул балдарды байкап турдук. Бул жерде булар убактысын курбанчылык кылды деп атабыз го. Күчүнү, малын курбанчылык, бирок булар репутациясын курбанчылык койду. Курбанчылык кылып койду. Булар эртең эл не десе ошого даяр. И также биз деле. Булар оң болсо оң болобуз, сол болсо сол болобуз. Бизде таштап жылып кетмей жок. Ошон үчүн эл бул селдеп коет. Азыр туманда жазбайбыз, миңна Рамазанда бардыгыбыз орозобуз, намаздар бекем. Бисмилла, Аскар давай, Атакул давай, Дамке, Бака давай деген момент азыр. Бирок эртең туман тарайт. Ким эшекчен экен, ким атчан экен дейт. Анан кийин билинет, булык сөздөр чыгат. Ошол моментте мына бетти буруу үрбей, көрдүңөр прозрачты кандай мына балдар темселеп чуркадык, а? Бетти буруу үрбей, колдон келиши жигиттер. Биз ошол процессте от начала до конца болгонбуз. Жигиттердин акысына өтпөгүлө деген защита сөз силерден бизге керек, сөзсүз. Мына көз, кара көз бири-бирибизди алдабайбыз. Мына көздөр эртең бири-бирибизге далил болуп беребиз. Сүйлөштүк, а? Иншалла ушул нерсеге даяр болгон. Үчүнчүдөн тугандар, колдон келишинче мына азыр Хамзаныкы бүттү. Хамзаныкы бүткөндөн кийин Асланга өттү. Азыр Асландан кийин Байкан деген тема көтөрүлүп калды. Эми азыр Машпара менен мен ушул жерде сразу айтып коеюн, эгерде Аскарга окшоп, Атакул акага окшоп, биз коем бул жерде көп жоопкерчилик ала алган жокпуз.
Байканды до конца чыгарам десе эч ким каршы болбойт. Туурабы? Келип туруп ушул жерде чуркап туруп мен иштейм деп, репутацияңарды сайып туруп иштейм десеңер бисмилла. Эртеге буйруса толук отчет чыккандан кийин жигиттер патады багылат дагы силерге нөлмөлөр отчет берилет. Бул нерсе мына жаштарга үлгү болуш керек. Бул эми темадан сырткары. Жет областынын Кыргызстандын улутун, уруусун бириктире турган момент болуп калды. Алхамдулилла, Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтайлы туугандар. Бул акча берилип атат го, чогултулуп аткан акча. Ал акчада эмес, ал жүрөктөн мээрим менен берип атат да. Жүрөктөн сүйүп берип атат. Ошон үчүн Кудайыма шүгүр, мына эртең бир жерлерде жолукканда баягы армияда чогуу болдум дебейсиңер да, таанышканда баягы Жыласта тааныштык эле го дейсиңер. Жылас тарыхый жер болуп калды. Баягы Аскар Атакулдар акча жыйнады эле го, ошондо жолукканбыз деп бири-бириңерге мээрим менен карагыдай болгула. Мына акча жерге кирсин, эртең Аслан Сакаят, Байкан Сакаят, тиги Хамза Сакаят. Бирок биз баягы боюнча кала беребиз. Ошол моментте биздин мамилебиз бири-бирибизге өзгөрбөш керек. Эл бир-эки сөз чыгарып коюшу мүмкүн, эл айтып деп коюшу мүмкүн. Бирок силер биз Аскардын бизге болгон мамиле өзгөрбөй, бүтүн болуп сакталса керек. Рахмат. Байкан боюнчачы эң көп суроо мага келип атат да. Байкан эмне болот? Байканды токтотпогула депчи. Байкан бул жерде көпчүлүгүңөрдөн мага жакын адам. Ал алайдан болот. Мен эл жер бөлбөй эле коеюн. Биз бир арыктан суу ичкен жигит алчы. Анын атасы, анын чоң атасы биздин үй бүлө менен катташкан адам. Бирок бул жерде өтө чоң жоопкерчилик бар. Эки адамдын бул 340 миллион деген акча. Бул тарых чындапчы, бул сбор, мындай сбор Кыргызстанда болгон эмес. Ошону ынтымак менен сонун кылып жаап, мен өзүмө берилген. Буну мен азыр жоопкерчилик деп ойлойм да. Ушул Атакул ака, ушул дамкелер бүт жоопкерчилик алдык. Биз ушуга кет башыбыз менен жооп беришибиз керек. Ошого биз эртең Кудай буйруса мына Байканга тиешелүү биздин агабыз турат. Ушул жерде мени көрүп турат, ошол араңарда турат. Эми ал кишини азыр көргөзбөй эле коелу. Бирок эртең ушул жактан мен ойлойм Байканга чоң бир сумма бөлүнөт. Өтө чоң сумма. Ал сумма бөлүнгөндө ошол мына биздин мээнет болуп айтылат. Аскар, сен Асан менен Хамзаны бүтүрдүң, оюндан чыгып кеттиң деп капа болгонго биздин акыбыз болбош керек. Анткени бул жактан чыккан суммага биздин, Хамзанын, Асландын бирден бир себеби бар. Кыргыз элинин бирден бир себеби болот. Мен чыгып эле жок болуп кетпейм. Мен аралашып кадимкидей, ким ушул жерде мындай, биз бул жерде мындай машвара кылдык жамаат менен. Анан Амир сап жалдап туруп, ошого итаят кылдык, ошон үчүн берекелүү болду. Чынын айтканда Атакул ака менен көп нерсени сурап кылып атты да. Бирок берекелүү болду, урушкан жокпуз. Эртең кимде ким, арабызда толтур адамдар, бакалар бар, Азамат байкелер бар, толтур активисттер бар. Ошол активисттер мойнуна алган болсо, мен тикеден тике мага ким итаят кылган болсо, мен дагы ошондой итаят кылып иштеп беребиз. Мени жемелебегиле, мени урушпагыла, мисалычы. Мына ошонун ичинде мына Бека Яндекс турат. Бека Яндекс деген бул мына ушул суммага тикесинен тике сайылып иштеген бала. Өтө ыраазы болду. Бул баланын аты айтылбай калды. Бирок кимдин аты айтылбай калган болсо, анын аты башка жакта айтылат. Ошон үчүн капа болмой жок. Бардыгы эле Аскар красавчик деп атат. Мен каяктан красавчик? Менин командам. Мына Нуржигит досумдун аты айтылган жок. Бектин аты айтылган жок. Талгаттын аты айтылган жок. Булар камерага жулкунган жигиттер эмес. Лично менин командамдагы мына Аскаровто трейдтеги балдардын бири да камерага жулкунбайт. Бири дагы төргө шашпайт. Булар делада жумуш менен көргөзүштү. Бирок булар эч качан менден тиленген жок. Аскар, мен отметка кылбай койдуң, мен интернетке чыкпай калдым деп. Бардыгы бир эле нерсе үчүн кылынып атат бунун бардыгычы. Ошого туугандар, эртең Кудай буйруса тарыхый күн, биз күндүз объявление кылып чыгарабыз, балким Оз Ачардабы, балким бир чоң ресторандабы, балким ушул жерде жөн гана суу ичиппи, ушул жерде биз отчетун сиздерге бирме бир кылып тапшырып, андан ашкан акчаны Байканга өткөрүп беребиз жигиттер. Ошон үчүн бүгүн бизге уруксат, биз да өз машара кылып эсептешип алалы жигиттер. Жамаат, шуну менен жыйынтыктайбыз бүгүнкү жыйынды. Биз командабыз менен башында турган 4 жигит, 5-инчиси мына Нуржигит, Аскардын бүт балдары, Оштон жооптуу болгон мына Актирек, бүт командабыз менен жоопкерчилик менен Аллахты ортого коюп, ачык иштеп. Бир тыйыныңыздар бир жака бирөөнүн чөнтөгүнө жылган жок. Ошон үчүн бардык нерсени түз эфирде керек болсо, ар бир движенияны видеого чыгарып болсо дагы ачык иштегенге аракет кылдык. Эми эл арасында ар кандай пикир жүрө берет экен. 2-3 күндөн бери бизге контратака болуп жатат.
Biz dagı erteң reputasiябыздын түшүп кетишинен коркобуз. Ошон үчүн айланайын эл журт. Бизди сындырып албаңыздар. Бизди чөктүрүп албаңыздар. Бизди кыйнап албаңыздар. Бизди жок кылып албаңыздар. Ошон үчүн туугандар, биз суранабыз, туура пикир кылыңыздар. Туура пикир. Мына ушунда чоң нерсе жатат. Жамаат менен ачык айкын Аллах көрүп турат деп биз жамаатыбыз менен иштедик. İşimizde bereke oldu. Allah көрүп турат мына ыйык Рамазанда. Мына карагыла миллиардтаган акча чөнтөгүздө болсун, бирок мына ушул жаш балдар үчүн келген суммадан бир тыйынды өзүбүздүн чөнтөгүнө сала турган болсок, бүт мал мүлкүбүз, дүнүйөбүз, жашообуз берекелүү болбой калат. Аны түшүнөбүз го бардыгыбыз, туурабы? Ачык айкын ошон үчүн туугандар. Barınızlarga rahmat. Biz sizlerden dağı kolda kütөбүз. Бар Аллахтын колунда. Баарыңызга ташылсан, кече азыраак камерага түшүп калганбыз. Мына Русландын өкүлү мен болом. Буга чейин акчаны биз кармаганбыз, досу анан мен кармаганбыз. Аскар, Атаклуу эке, Дамке, Айбек, Нурчик башка кармаган жок бул акчаны. Булар бир сом акча кармаган жок. Баары биздин көзөмөлүбүздө болду. Азырга чейин айтам, будан кийин да айтам, бирөө чакырса да айтам. Ал акчалар бизде болгон, биз кармап дагы банка алып барып салган биз болдук. Аскар, Актилек бар, эч кимиз катышкан жок буга. Акчаны жөн эле бизге берип өткүзүп берип турду. Буларга бир сом акча карматкан жокпуз биз өзүбүз. Ушул темага улай туура айтты. Мана аралашып жүргөндөр көрдү да. Чындыгында элдин келген аманатын биз көпүрө катары бияктан алып эле бүктөбөстөн же аркага мындай өткөрбөстөн колмо-кол эле өткөрүп берип аттык буларга. El görüp Biz ушундай кылдык. Чындыгында коркот экенсиң, аманатыңарда биз чындап коркобуз да. Allah'a şükür, elhamdülillah. Да, Самарбектин өкүлдөрүнө көрүп жүрдүк, нерде аралашып биз ушулардын сбору бүтүп чөктү депчи. Мына биз ушул агаларыбыз менин көргөнү только чакырышат дейт аткан. Эй, мына акча келди алып кет. Бизге ишенбейт, бизгечи Самарбектин өзүнө өрөм бул агалар көрөм дейт. Агаларыбыз барып бизди чакырып, бизге өрүп атты да биз ушу барсетка алып салдык. Ичине санаганга алып кирип атты. Ичине санаганга киргенде биздин бир өкүл отурат. Мына Ислам айкен бир өкүл отурат. Анан бияктан бир өкүл отуруп, үчөөлөп санап алышты. Бүт толук кандуу, үстү-үстү камера турат. Алар албадыңыз бере. Ана бул жерде мындай, мына Аскар, чөнтөгүңдө бир тыйын барбы азыр? Жок. Мына бир аптадан бери экөөбүз чөнтөгүбүздө бир тыйыныбыз жок жүрөбүз. İş öldü kara. Чындыгын айткандачы. Акча салыш ампас. Үйүбүздөн өзүбүздүн пешене терибиз менен тапкан акчабызды салбай келип атабыз. Аралашып кетпесиңдер. Аралашып кетпесиңдер. Биз ушундай акыбалда иштедик. Ушундай да жана мошенник болуп аткандарды Алла жазаласын, Бүгүн кармалды. И ушул сөзгөргө. Чужой эмман коюп бүткөндөн кийин ары бери кылсаңар полный под контроль. Бүгүн экөөнү кармап, видеого тартпай эле коелу деп делдейтип алып келтип, кечиримди суратты, биз кой жаш бала экен деп видеого чыгарган жок. Мамлекет бүт контролдоп атат. Каждый моментти карап мына жерде. Бирин кармалдың, бирөөң эмбаң, чужой эмбаң чыгардың, уштуң дебергиле. Барды каралып атат бул жерде. Бул жерде ар бириңер эле жүрсөк, болду, биз бардыбыз кош атат дебегиле. Бул жерде мамлекет кызматкерлери жүрөт, аралашып жүрөт, бир нерсени көтөрө калайын, же бирөөдөн мен дагы тааныш болом. Бул жерге келип азыр кээ бир уялгандан бирөөгө деле берип коюшу мүмкүн. Андай кылган болсоңор жазасын аласыңар. Ондай кылбагыла. Мынанын ичинде бүт бардык нерсеси бар. Эртең ушул жерде биз кандайдыр бир нито иш кылган болсок, жазасын биз өзүбүз алабыз. Силер кылган болсоңор ошондой аласыңар, Келип анан кийин эмнерде кыйкырып элесең бир нерсени көтөрүп кете бербегиле. Эртең той болот, тойдун эртеси болот. Мен мына жерге полный арматура ташып жүрбөйүн. Эркекчи, мен тиргилик кылам деп бул жерде калам. Allah'ın sevdiği, dünya ahirette baktığın